Саламатты мекендештер. Бүгүн бизде башка тема, юридикалык темалар боюнча видеолорду чыгарып келдик. Вот аябай актуалдуу. Сиздер абийиңиздер көрүп, лайк басып бөлүшүңүздөр. Бир жуманын ичинде 1000 поделилсеңиздер, бул өтө чоң көрсөткүч. Баарыңыздарга рахмат. Жана бүгүн бизде психология, жана башка айтканда үй бүлө психологиясы боюнча видео даярдайбыз. Видео чыгарабыз. Ал үчүн биз биздин студияга, биздин эфирибизге тажрыйбалуу журналист, азыр психолог, үй бүлөлүк психолог Жидия Золотбекованы чакырдык. Мамлекеттик иште иштеген, азыр коомдук ишмер, жана психология боюнча элге жардам берейин деп жатат. Баардыгыңыздардын кабарыңыздар бар. Акыркы убакта кече жакында эле болуп аткан окуя, баягы келиндин башы көзүн кулактарын кескилеп, өтө оор абалда өзүнө келди. Бул адам үрөйүн учурган нерсе болду. Ушундай нерселер аябай көп катталып жатат акыркы убакта. Ушул нерсени алдын алуу үчүн эмне кылуу десек, мына бүгүн Жидия Золотбекова бул жаш үй бүлө курганда бардыгы ушул кээ бир кеңештерге кулак салыш керек дейт. Алар үчүн пайдалуу кеңештери бар экен Жидия Золотбекованын. Анда эмесе сөздү Жидия Золотбекова берсек, Жидия Золотбекова бизге өзүнүн идеясын, өзүнүн кеңештерин берсе. Сиз абдан туура белгилеп кеттиңиз. Ооба, Кыргызстанда мына бир гана өткөндө кулак мурдун кескен келинден тышкары дөңгөлөктү башына кийгиз алып сабагандагы учур кезиккен, өзүңүз эсиңизде болсо. Андан башка дагы айтылбаганда канча деген маалыматтар, канча деген мындай зөөкүрлүк окуялар ар бир үйдө катылып жатат. Эми андан мурункусун эле эстейли, жана бир үй бүлөдө келинчегин, баласын да, апасын дагы өлтүрүп кеткен учур кезикти. Бул үрөй учурган абал. Негизи аны туристтер чет өлкөдөн окуса эле жүрөгү түшөт. Мындай мамлекетке келбей эле коюш керек деген качат дегендейчи. Андан тышкары мен эми кыз болгондон кийин турмушка чыкканга чейин дагы туугандар айтчу да, жана бабский блог деген бар, ошого жазылсаң үй бүлөгө дайындык көрсөң болот экен деп. Чынымен ал жакка кирип нелерди айтат болду экен десем, жалаң проблемалар экен да. Эми ал проблемаларды ичинде мен күйөөм көңүл бөлбөйт, мага акча бербейт, күйөөм менен мушташып кеттим, күйөөм мени сен сволочсуң деп айтты, анан кайненем мени адам катары көрбөй эле бир мал катары эле кечки жумшагандай эле ушинтип неме кыла берет, өзүмдүн атам арак ичет. Иши кылса проблема да. Ушундай чачтан көп проблема. Анан мен ойлондум да, мен буга чейин эле ойлонуп жүргөм, ушул ажырашуулардын санын кантип азайтсак депчи. Анан моундай жаңылыктар пайда болгон сайын мен жүрөгүмө катуу тие берчи да. Менин балам, мен өзүм ушундай коомдо кантип жашайм, мен кантип ошону кыскартканга аракет жасайм депчи. Анан эми баягы ошол багытта магистрдик диссертациямды да жактап, көп адамдар менен коомдо жүргөндөн кийин ар бир адам үй бүлөдө жана айтып калат проблемаларды. Ошолорду изилдеп отуруп мен анализдерди, жыйынтыктарын чыгардым да. Кандай себеп болгондо кандай уруштар болот. Анын натыйжасында дагы нелер болуп, цепочка менен кете берет деп изилдеп отуруп, анан мен төмөндөгүлөргө келдим да. Эң алгач эле көрсө баары кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөндөн башталат экен. Кыргызстанда көпчүлүк кыз жигиттер, башка мамлекетте эле, Орто Азияда ушундай да, сүйлөшүп жүргөндө көпчүлүк ойлонбойт. Бири-бири менен жолукканда гүл берип, кафеге барып, тамак ичип, кучакташып, айланып, тоого барып, жана love story деген сыяктуу да эле ошентип эле жүрүшөт да. Андан кийин кандай жашоо болот, такыр сүйлөшпөйт. Көрсө ошол сүйлөшүп жүргөн маалда эле эгерде ошону чечип алса, ушул проблемаларды чечип алса, мен эми айтпайм, бул эң сонун инструмент да. Бул жанагы сен маникюр жасаганда ар бир инструмент менен кандай колдонгонду үйрөнүп алсаң, кийин жасай бересиң да үйдөчү. Мына ошол нерсени үйлөнгөнгө чейин жасап алса, бул чоң жардам берет экен. Ал эмне? Бул үйлөнгөнгө чейин эле сен эң биринчи анализ, сен эмне үчүн ушул адамга макулдугуң берип үйлөнөйүн деп чечтиң. Анализ жүргүзүш керек экен да. Себеби кандай? Мен ичимде таарынычтарым толтура, атам арак ичет, апам мени уруша берет, ушул үйдөн тажадым, эртерээк качып кетсем экен деген максат менен күйөөгө тийип кеткен адамдар, кыздар көп. Же болбосо апам неберелүү болгум келет, эртерээк ушу үйлөнүп алсам сонун болот эле, эпте үйлөнүп туруп анан өзүм качып кетип калайын деген ушундай ой менен үйлөнөт да. Мындай чоң кишидей болгон
сознание, ответственность деген жок. Өзүнүн милдетти мойнуна алып, андан ары мен ушул кыз менен кандай жашайм деген ойду ойлонушпайт да. Ошол себептен мен азыр кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөндөргө мен ушуну айтат элем. Эң алгач эле мен эмне себептен ушул адамды тандап атам деген суроону өзүңөргө берип анализ жүргүзгүлө. Эгерде жанагындай үчүнчү адамдардын влияниясы силерге таасир берип атса, анда кичине үйлөнүүнү токтото турган эле жакшы. Бул бир. Эң алгачкы ушул. Эң бул бир. Анан экинчиси, дагы өзүң тууралуу ойлонушуң керек да. Сен жаңы үй бүлөгө барасың. Жети атаң көрбөгөн бир үй бүлөгө барасың. Жети атаң көрбөгөн бир адамды жолугуп, ошол менен өмүр бою жашайм деп атасың да бул жерде. Анан ичинде өзүңдүн таарынычтарың бар да, кичинекей кезиңден бери байкем мени уруп койду эле, сабап койду эле, анан кийин акча бербей койду эле, анан мынтип сүйлөп койду эле, анан жеңем мынтип койду эле деген сыяктуу, же болбосо апам мени жакшы көрчү эмес, апам мени урчу деген сыяктуу ушундай таарынычтар болсо, ошону үйлөнгөнгө чейин жок кылуу аракетин көрсөңүздөр. Бул экинчи кадам. Себеби сиз жана айтып өткөндөй эле, сиз жаңы үй бүлөгө барып атасыз. Сиз ичиңизде таарынычтар болуп атса, уйгу туйгу болуп атсаңыз, сиз кантип аларга бакыт тартуулап, маанайыңыз жай баракат, момунтип күлүп жайнап, келин деген күлүп жайнап туруш керек дейт. Күйөө бала да ошентип туруш керек дейт. Сен ичиңде ошондой уйгу туйгу болуп атсаң, сен кантип бирөөгө жакшы нерсе бере аласың? Бирок айланадагылар антип ойлобойт, мунун деген ичинде проблемасы болуп атыптыр депчи. Алар ойлойт, бул эмне? Бир жатко өмүрөй эле турган неме экен, анан мындай экен деген сыяктуу алардын комментарий менен жаш үй бүлөнүн, ал үй бүлө деген күн сайын аял алып, күн сайын эрге тийип опыту жок да. Анан алардын влияниясына кирип кетет дагы, анан кийин бири-бири менен ушуп чыр-чатакка келишет да. Бул эки. Анан үчүнчүсү, эң маанилүүсү, мен бардык ошол мен жеке консультациям азыр көбүнчө таң калыштуусу мага кыздар эмес, мага эркек балдар чыгып атат да. Чет өлкөдөн да чыгышып атат, Кыргызстандан дагы айылдардан чыгышып атат. Эркек балдар. Бул эркек балдар да. Мен ойлогом кыздар толуп кетет го депчи. Жок, эркек балдар, мен ушуну эмне кылышым керек деп. Мен айтып атам. Моундай блокнотту алгыла. Бул блокнотту каалаганыңдай кооздогула дагы, анан жазгыла. Бактыбек менен Гүлсайранын үй бүлөсү, конституциясы деп туруп, ошонун ичине экөөңөр сүйлөшүп, экөөңөргө жага турган мыйзамдарды жазгыла деп айтам. Эң биринчи бул күнүмдүк бытовой жанагындай тиричиликте боло турган реакцияларды талкуулап туруп жазып алуу. Эмне, мисалы, тамак бышыруу. Процесстерди, мисалы, Гүлжайна билесиңби, кел экөөбүзгө жага тургандай алып сүйлөшүп алалы дагы, анан кийин жазып коелу. Күн сайын окуш керек аны. Күн сайын окуш керек да, мээңе сиңириш керек, анан элестетиш керек. Мына экөөбүз үйлөнгөнгө чейин эле. Мына азыр экөөбүз сүйлөшүп жүрөбүз. Эми атаң менен апаң менен биздин экөөбүздүн ата энебиз кантип сүйлөшөт, кантип таанышат. Кел ошону сүйлөшөт. Кайсыл жерде болот? Саат канчада болот? Кайсы кафеде кылат? Анан кийин эмне кийип барабыз? Алар эмне деп сүйлөшсүн? Анан эмне кылсын? Бүт бардыгын алдын ала жазыш керек ал жергечи. Бул эң биринчи кадамдар, эң биринчи. Мейли анан той кантип өтөт, кафе, бул эми эң биринчи маанилүү кадамдар. Андан кийинкиси. Бул эми үйлөнүп бүттүм. Анан кийин эле тамак бышыр, билесиңби? Мен мисалы күн сайын лагман жегенди жакшы көрөм. Сен лагман бышырганды билесиңби? Жок, билбейм. Анда мага үйрөнүп, ошону бышырып бергениңди каалайм. Ошону үйрөнбөйсүңбү? Кандай дейсиң? Деп анын оюн сурап, ал дагы макул болгудай кылып, мен каалап атам ошон үчүн кыласың деген эмес, сен сага да жага турган, мага да жага турган варианттарды жазып чыгарыш керек деп ойлойм да. Мисалы, туугандарга барганда, сен тууганыңа барганда белек алып барабызбы, алып барбайбызбы, кимдин акчасына, кандай деген сыяктуучу. Жумушка чыкканда сен балдардын коллективинде бар экенсиң, анан деген сөздү айтасыңбы, айтпайсыңбы? Мен анткени кыздардын коллективинде иштейм. Ал коллектив мондай, эртең мондай вопростор болуп калбасын, экөөбүз урушуп кетпейли деген сыяктуу бүт баарын жазып коюш керек. Бактыбек аялын баланча немелерден урушпайт, кызганбайт деген сыяктуучу. Мисалы, андан тышкары, мисалы, ата энең менен жашайсыңбы, же болбосо өзүнчө жашайсыңбы? Иши кылса майда чүйдө бүт баардыгын жазып алыш керек деп айтам да. Чогуу. Мен каалап атам, меникиндей болот эмес, экөөбүзгө ыңгайлуу боло турган үчүнчү вариантты жазып чыгарыш керек. Мисалы, үйгө келген коноктор болсо, алар мисалы бизге уруксат сурап келсинби, үйдө жашай берсинби, жашабай эле койсунбу? Ошонун баарын экөө сүйлөшүп алыш керек да. Анан финансы жагын. Эң маанилүү финансы бул эркектин мойнуна илинген финансы. Аял алгандан кийин
сен милдеттүүсүң. Кудай алдында шариятта дагы айтылат. Сен аялды алдыңбы, үйлөндүңбү, финансы жактан сен стабилдүү болушуң керек депчи. Анан кече жакында бир консультация алган жигит айтат, сүйлөшкөн кызым аны муну алып бер дей берет дейт. Анан айтып азыр жиним келет дейт да. Эмнеге жиним келет десем, мен ошондо акчам жетпейт дейт. Демек бул сен эркек катары минусуң. Ошол жерде акчаңды, финансыны азырдан баштап жогорулатышың керек. Сен азыр кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөндө каалаганын алып бере албасаң, үйлөнгөндөн кийин андан 25 эсе расход болот. Ошондо кантип иштейсиң анда? Демек азыр акча көп келе турган вариантта жакта иштешиң керек да. Десең, деп ойлонуп калып атат. Ошол финансындагы ооба. Ошону да ойлонуш керек да. Анан кыздарды акчасын мындай да уруштар пайда болот. Менин аялым мага акчасын бербейт депчи. Иштейт, бирок акчасын бербейт деп. Мен дайыма айтам. Шариятта да жазылат экен, эл алдында дагы айтылат, ушундай улуу чоң аталар дагы айтчу, аялдын акчасы өзүнө гана жетет да. Канча тапса да мындай эме болбойт, жук болбойт деген сыяктуучу. Ошол себептен эркек эч убакта аялдын берекелүү болбойт. Аялдын акчасын албаш керек деп айтышат да. Мен ошону абдан туура көрөм, бирок ошону дагы талкуулабаш керек. Мүмкүн ал аял бергиси келет акчасын деген сыяктуучу. Ошону дагы конституцияга четко жазыш керек. Анткени сен сүйлөшүп турган кездеги жазылган эреже конституцияң сен кааласаң каалабасаң дагы иштейт да. Сен ошо сүйлөшүп жүргөндө кезиңдегидей болуп иштейт. Сүйлөшүп жүргөндөн кийин мен мону каалайм, мындай кылам, мен аны конфликтке алып келет да. Ошон үчүн сүйлөшүп жүргөнгө чейин ушуларды чечип алыш керек. Анан кийин мисалы бири-бириңерге сүйлөшүп жүргөндө урушуу керек да кыз жигиттерчи. Я же это сказал, не деген сыяктуучу. Ошон болбош үчүн сүйлөшүп жүргөн маалда эле бири-бириңерди сыйлаганды үйрөнгүлө дейм да. Сыйлаганды дегенде ал кандай лайфхак бар? Мен экинчи күнү саат 7-де келип калам, чыгып кал деген эмес. Мен экинчи күнү саат 7-де сага жолукканы келет элем, убактың кандай деп ушундай аягында суроо белгисин коюп сүйлөшсө, эч убакта конфликт болбойт. Ошондо бири-бириңерге сылык сүйлөгөндү үйрөнөсүңөр, бири-бириңерди укканды үйрөнөсүңөр. Анан биринчи мынтайдай сенден башка жигиттер толуп калыптыр, эме толтура билгенин кылып алчы, кете берчи эмес. Чын менен эле сенин оюң, жүрөгүң ошо жигитке неме кылып атса, ошондой бири-бириңерди сыйлаганды, бул кечке урушуп жүрсөңөр сый кетсе, үй бүлө да болбойт. Эң биринчи сый, анан урмат, ишенимди менен түзүлөт деген мен изилдөөгө келдим да, үй бүлөчү. Ошол сылык сүйлөөнү үйрөнгүлө деп мен айтып атам. Андан тышкары сексуалдык мамиле. Сексуалдык мамиле бир гана төшөк мамилеси эмес, бирок төшөк мамилесин дагы жетишип алыш керек. Сен аял күйөөсүң да. Мисалы, не знаю, сен кечинде келгенден кийин мага сонун бир кийимди, кечинде жана жаткан кийимдерди кийип келгениңди каалайм деген сыяктуу каалоонун баардыгын жазып ал деп айтып атам да. Анан эркектердин коллективинде иштейт мүмкүн ал кыз. Баланча түгүнчө деген эркектер менен иштейм. Ал тууралуу мен сага заранее айтып коеюн. Эч кандай мамиле, мындай немелер жок. Мен иш тууралуу сүйлөйм, ошону сен билип алышың керек. Эч кандай эртең анан кийин командировкага барбайсың, анан тиги эркек ким, анан ким чалды деген сурооң болбосун. Анткени бул жумуш деген мен мен айтайын деген иштетесиңби, иштетпейсиңби деген суроо. Ошону да чечип алыш керек деп ойлойм. Иштетесиңби, иштетпейсиңби деген ошо. Аялды иштетпегендер бар да. Мен айтам да, ошо иштетпеген аялын иштетпегендерчи, эркектер ошо силер соруңар көп деп айтам да. Себеп дегенде аял менен эркектин психологиясы башка да. Иштебеген аял бекер пост болуп калат. Ал күнүмдүк үй жумуштарын бат-бат жазап, уже привычка болуп калат да, адат болуп калат. Бат-бат жазып коет дагы, анан бош убактысы болуп калат. Аялдын бош убактысы болгондо эркектин мээсин жеп баштайт. Ошол себептен жеп баштайт дагы, анан аялды өспөйт. Ал аялдын мээси ылдый жакта калып калат. Эркектин мээси өйдө жакка келатат. Эркек деген аялдан энергия алат да. Аялдын энергиясы ылдый түшүп турса, кечинде келгенде ажылдайт ал. Каякта жүрөсүң? Эмне тамак ичпейсиң? Но кийимиңди мына жерине эмне так болуп калган? Анан мынча өтүп кетпеди? Ким чалды сага деген сыяктуу лишний вопростор, суроолор болбош үчүн аялыңарды иштеткиле деп айтам. Иштеткиле, иштетпесеңер дагы акча үчүн эмес, өзүнүн жеке жан дүйнөсүн өнүктүрүү үчүн иштеткиле деп айтам. Каалоосун билеткиле жок дегенде. Жок дегенде фитнеске барсын, өзүн өнүктүрсүн. Өзүн өнүктүргөн адам, аял кечинде келгенде, "О, жаным, мен сага тамак жасап койдум.
бүгүндөгү моундай болобу деп айткан жакшыбы, же болбосо качан көрөсүң я деген сөз сүйлөгөн жакшыбы? Мен ошон үчүн ошентип айтам да эркектергечи, жакшы ушундай андан тышкары сен акылдуу аялдан туулган балдар, алар да акылдуу болот. Тиги мал менен мал болуп калды деп айтылат го биздин Кыргызстандачы. Ошондой болбош үчүн аялыңардын мээсин өстүргүлө дейм да. Кызганып 5 мүнөт сайын чалып өрбөйлү, ошон үчүн сүйлөшүп алгыла заранее дегеним ошол. Анан кийин жеке чек араларды бөлүштүрүп алуу. Үйлөнгөндөн кийин биринчи 1-2 жыл кыз жигит бири-биринен алыстагысы келбей, чапташып, ушинтип жүргөндү жакшы көрөт. Бир аз убакыт өткөндөн кийин тирилик кылыш керек да, иштеш керек болот. Анан достору деген болот. Ошол достор деген мамилени да чечип алыш керек. Ал кандай мамиле? Мисалы, бир жумада бир жолу мен эркекмин, менин деген досторум менен рыбалкага барам. Мен аялмын, мен деген подружкаларым менен кафеде отурам. Мен ал жака мындай кийинип барам, сен деген узун кийин, анан мындай кийин, анан тигиндей кийин деп сүйлөбөйсүң же сүйлөйсүңбү? Мен ошондой каалайм, сен кандай кыласың, мен оюм ошондой, кел чечишип алабыз деп ошолорду чечишип алганы абдан туура деп эсептейм да. Бул эң маанилүү нерсе. Анан ошентип келатып, балалуу болуу маселеси келет да. Балалуу болуу маселеси болгондо Кыргызстанда ошондой көнүмүш адатка айланып калган. Үйлөндүңбү? Эмне качан төрөйт бекен? Төрөбөс аял бекен? Ушундай бекен? Деген сыяктуу ошондой сөздөрдүн баардыгы бузат да, бул буза турган, үй бүлөнү буза турган нерсе. Ошол сөздөрдөн эркек катары сен аялыңды коргошуң керек. Керек болсо өзүңдүн жакын туугандарыңан, өзүң ата энеңен ошондой сүйлөгөн адамдардан. Анткени сен аялың ал. Ал мындай орой угулганы менен сен үйлөнгөндөн кийин аял үчүн да, күйөө үчүн дагы бири-бири биринчи орунга келет. Ата эне андан кийинки орунга кетет да. Ата эне тууган баардыгы экинчи планда калат. Биринчи планда сен аялың, күйөөң, сенин балдарың. Эгерде сен ушул адамдар менен бактылуу болсоң, сен ата энең да, бир тууганың дагы, кошуналарың баардыгы ынтымактуу, бактылуу болушат деп айтам да. Экөөңөр урушуп отурсаңар, ким бактылуу болот? Урушуп отурган келин ким кантип анан өзүн тиги баланын туугандарына жакшы мамиле кыла алат дегендейчи. Ошону да жакшылап анализ кылыш керек деп айтам. Анан балалуу болууну бөлүп кеттим. Угулуп атабы? Балалуу болууда дароо эле балалуу болгонго мен шашылбагыла деп айтат элем да. 1-2 жыл жок дегенде күтүп анан балалуу болушуңар керек. Туура болот ушул нерсе деп кеңеш берем. Эми өзүңөр чечесиңер албетте, ар бир адам бул жерде. Эмне себептен? Анткени сен өмүрү тааныбаган бир үй бүлөгө келдиң. Аны жана айтып өткөндөй эле жеке атаң керек болсо көргөн эмес. Анан ошол үй бүлөгө келдиң дагы, ал үй бүлөгө сен ички эрежелерин билбейсиң, ал ким экенин билбейсиң. Керек болсо сен ошол 5 жыл сүйлөшүп жүргөн жигитиң бирге жашагандан кийин кандай адам болуп чыгат экенин билбейсиң. Алар үчүн сен деген бир көчөдөн келген аялсың. Кактагы бир аял тетиги жака келип эле акылдуу болуп эле тим эле үйдүн баары мынтет тигинтет деген сыяктуу жаңы коллективге келгенде деле көнүшпөйт го жаңы адамгачы. Ошондой көнүү процесси 1-2 жылды талап кылат экен да. Анан ошондон кийин гана балалуу болгондо ал жакта жана биринчи адаптация бар да, бири-бири менен мындай тигиндей экен деген сыяктуулар өткөндөн кийин балалуу болууну пландоодо дагы эми медицинага баргыла дейм. Айтып атам да азыр мен кеңеш бергендерге, сурагандарга. Дарылангыла. Мен эркекмин, менде эч нерсе жок, мен деген таптазамын, мен тиги балалуу боло берсем болот эмес. Көзгө көрүнгөн дагы дарттар бар адамдачы. Анализде ошол чыгып калат. Ошол нерсени жазабагандыктан азыр Кыргызстанда төрөлбөй жатып жүрөк оорулуу болгон, бөйрөгүн алмаштырыш керек болгон ымыркайлар толуп жатат. Кыргызстанда жардам берип койгулачы элдер, жардам берип койгулачы деп жалдырап жүрөт да. Элементарный ал ошол үйлөнөрдүн алдында эко обследование кылып, медициналык жана көрсөткүчтөрдөн өтүп койсо эле, эми бул бирден бир себеби. Башка да себептери бар деңизчи, конечно. Генетика жактан да бир дарттар болуп калышы мүмкүн. Ошонун баардыгын дарылап алгыла деп мен кеңеш берет элем да. Эмне үчүн ушуну 2 жылдан кийин жазагыла деп атам? 2 жылдан кийин жанагы биринчи адаптациядан өтөсүң, сен келин катары, күйөө бала катары жаңы үй бүлөгө сиңесиң. Анан экинчиде сен бала үй бүлө боюңда болгонго уже даярдык боюңда боло бергени болот да. Эмне себептен? Аялдын боюнда болгондо ал гормоналдык жактан өзгөрөт. Гормоналдык жактан өзгөргөндө ал керек болсо ошо семирип кеткенден деле нерв боло берет да.
мен семирип кеттим, минтип кеттим деп өзүн комплекс болуп, жанагынтип күйөөсү менен, туугандары менен эч кимди жактырбай урушуп, характери өзгөрө баштайт. Анан элестетиңиз, сен жаңы келдиң, ал үйгө көнбөй жатып дагы боюңда болуп, ал боюңда болгонун артынан токсикоз деген бар, андан башка дагы жаман ушу аялды кыйнай турган нерселер бар, жиңине келе турган нерселер бар. Анан кийин ал жаңы келген үй бүлөгө жакпайт. Жаңы үй бүлө кургандан кийин, үйлөнгөндөн кийин менин кеңешим эркек дагы кыз дагы өзүнүн туугандарына алдын ала айтып койсо дейм да. Биз балалуу болбойбуз 1-2 жылга чейин. Пландабайбыз, бүттү. Ушинтип эле чечимди чыгарып койгон жакшы да. Анан антпесе жана кызга дагы, келиме күйөө балага дагы качан балалуу болосуңар деген ушундай стресс да, депрессия, сен монтип мойнуңан алып жерге баскан сыяктуу барабар да ушул нерсегечи. Анан кийин көпчүлүк кыздар ошо бул төрөбөс аял турбайбы деген сөздөн коркуп эле эптеп балалуу болуш керек деген немеге, чечимге келишет да. Бул эң туура эмес. Бул Кыргызстанда ошо кайталанып жаткан эң туура эмес чечим болуп атат. Ошол себептен ушуну бир аз өзгөртөлү деген сөзүм бар. Дагы бир көйгөй сепарация. Психологияда сепарация деп коет. Ошо сепарациядан өтпөгөндөр да. Ал кандай? Үйлөндү, экөө кыз жигит болуп бирге жашады, анан күн сайын телефон менен чаталуу, апа бүгүн ондан болду, анан күйөөм монтен, кайнатам мынтен, кайненем мынтен деген сыяктуу үчүнчү адамдын жашоосуна сепарация бул эне атасынан бөлүнө албай кечке отчет бергенде адат кылып алган да. Ошол адатты жоюш керек. Үйлөндүңбү, болду, ата-энеңе сен жашооңдо эмне болуп атканын айтып башың керек. Күйөө эркек болсо, алло, апа бүгүн деген мен аялым мону жаза койтур да, билбей атат мону деген сыяктуу адатты токтотуш керек да. Сен үйлөндүңбү? Сен күйөөсү аялы бир адамсыңар. Ошону мындай сөз айтылат, бирок түшүнбөйт да көпчүлүгүчү. Бул нерсени мен өзүм деле башында түшүнгөн эмесмин, анткени түшүндүргөн адам болгон эмес да. Такыр түшүнгөн эмесмин ушул сөздүн маанисинчи. Үйлөндүңбү? Сен аялың экөөң жакын адамсыңар. Анан жашооңордо керек болсо Тифали сатып алганыңды дагы айтпа. Ата-энеңе сен айт болгону баары жакшы, ушундай же болбосо алар ата-энеңе сен айтып коюшуң керек. Күн сайын чала өргөндүн ордуна бир жумада бир жолу сүйлөшөбүз, ата, апа, мен азыр бош эмесмин деген сыяктуучу. Сен күн сайын алга отчет беришиң керек болот да, сен күн сайын сүйлөшүш үчүнчү. Апа, биз жакшыбыз, ден соолугубуз жакшы, тиңдей мындай. Анан бул жерде мындай мага чалба деген ата-энелер бар. Ата-энелер мага чалба десе, келиндер, кыздар ошо күн сайын токмоктоп, уруп сабап атса, айтпай жүрө берет да. Сени уруп сабап, тепкилеп, кемсинтип, күн сайын арак ичип, түнү менен уктатпай атпайбы, анда айт, анда милиция чакыр, туугандарды чакыр, бардыгын көтөрүп туруп, ал жерге точка кой, же болбосо мындай чечим чыгарыш керек да. Кетип калышың керек болсо ал жерден милицияга бер да, соттоп салышың керек ал андайдычы. Бизде тескерисинче ошо тепкилеген адамдарды деген адамдар менен жашай берет. Менде баары жакшы деп коюп чыдап жашай берет дагы. Анан кийин жашоосу жакшы болгон адамдар күн сайын жашоосуна атасын, апасын, байкесин, эжесин, сиңдисин кечке аралаштыра берет. Ошентип өзүнүн жашоосун өзүнүн колу менен кантип бузуп салганын байкабай калат, аңдабай калат да. Үйлөндүңбү? Сенин ата-энең бир тууганың экинчи планда. Орой сүйлөгөндө ошондой эмени, программаны мээңе киргизип алганы абдан туура. Ата-эне үчүн албетте ал кызганат. Ата-эне деген дайым баласын кой берген, аларга оор болот. Өзүбүз деле ата-энебиз, бирок ошентсе да мен азыртан баштап дайынданып атам. Мен балам үйлөнгөндөн кийин, кызым үйлөнгөн, турмушка чыкса дагы, мен ал жерде кечке үчүнчү адам болуп кийлигишкен ордуна мен өзүмдүн күйөөм менен бактылуу болоюн деген азыр мен ойдомун да. Ушундай болчу. Картайганда өзүмдүн чалым, менин күйөөм, экөөсүнүн өмүрүбүз узун болсун, ошо андан көрөкчү өзүмдүн күйөөм менен бактылуу болуп, балдарымды тынч бөлүп койгонум, же мен менен жашаса дагы жашоосуна аралашпайын деп ата-эне катары мен азыр өзүм дагы өзүмө даярдык көрүп аткан учурум. Анан дагы бир маселе, эгер аялдар 45 жашка чейин, ата-энелер 45 жаштан өйдө өтсө, балдарын укпайт да. Меники туура дей берет да. 45 жашка чейинки ата-энелер кичине угат. Ооба деп мындай. Эмнени угат? Эми ушуну айтып кетейин. Мен үйлөнгөнгө чейин балдарга айтам, кыздарга дагы айтам, атаңызга, апаңызга ачык сүйлөшүңүз. Мен келечекте аял алып келем, ошого кандай мамиле кыласыз? Сиз кандай келинди күтүп атасыз? Аны менен кандай жашайсыз? Келиңиз азыр элестетип көрөбүз деп визуализация кылып, аны менен ачык эле сүйлөшкөн жакшы да. Мисалы, мен сүйлөшөйүн деген сүйлөшүп жүргөн кызымдын моундай жаман адаты бар.
момундай жакшы адаты бар, ошого сиз макулсузбу, макул эмессизби, кандай кылыш керек деген сыяктуучу. Анан апаңыздын баягы эмесин, оюн сиз сүйлөшкөн кызыңызга ачык эле айтыңыз. Мен апам ушундай келинди каалайт, сен кандай кайненени каалайсың деген сыяктуучу. Анан менин атамчы апам идеальный да, ушундай алтын адам деп билесиң, ушундай сонун адам деп жөн эле мактай бергендин ордуна ар бир адамдын кемчилиги бар, каталыгы бар, ошону ачык эле айткан жакшы. Үйлөнгөнгө чейин требованиялары бар, талаптары бар. Ооба. Үйлөнгөнгө чейин мен айтам дайыма, кызыңызды алып келип көрсөтүңүз туугандарыңызга. Көрсүн. Баскан турганыңда үйдүн ишин аралаштыра бергиле. Бул илгерки заман эмес дейм, азыркы заманда бир жаңы талап менен жашайлы да. Аралаштыргыла, көнгүлө, чай ичкиле, бирге тиги тоого чыккыла, кандай адам экенин баягы аралашып жүргөндө мүнөзү кандай экен, кандай сүйлөйт экен, баарын силер да көнө баштагыла. Анан кийин үйлөнгөндөн кийин дагы 2 жыл адаптация деп күтүп отурганча азыртан баштасаңар кичине жеңилирээк болот дейм да. Мына ошонун негизинде чын менен бул мен адам эмес экен деп силер аныктап алсаңар дагы болот. Үйлөнгөнгө чейин ажырашып, үйлөнгөнгө чейин башка кыз менен жүргөнгө туура келип калды деген ойдо болгон жакшы, чем үйлөнүп, ажырашып, анан кийин алимент төлөп жүргөнчөчү. Үйлөнгөнгө чейин ошону четишип алгыла деп мен азыр ушундай кеңештерди берип жүрөм. Анан бизде дагы бир проблема жеке граница, жеке чек ара. Бул келгенден кийин келиндин чек арасын дагы бузат, кайнененин дагы, баланын дагы чек арасын бузат. Эми кандай ал жанагындай бүгүн эмне кылдыңар, кайка бардыңар, тигиндей мындай деген сыяктуу суроолор бул чек араны бузат. Ошол себептен сен чоң адам катары, ой жүгүрткөн адам катары үйлөнгөндөн кийин өзүңдүн конституцияңа киргиз аны дагы. Мына айтене бир туугандар менен бир жумада бир жолу сүйлөшөбүз, же болбосо бир жумада 2 жолу барабыз, же болбосо күн сайын барабыз дагы, момча сааттан отурабыз. Керек болсо саатын дагы жазгыла дейм да. Анткени келин менен күйөө бала өзүнчө жашаса, күйөө бала бала айтат, мен жүр ата энеме барабыз дейт да, таң аткандан түнгө чейин жанында отура берет да. Келин деген жими келет, мен деген душка түшөмбү, мен деген кийим үтүктөймбү, башым жууп албаймбы, мен деген качан уктайм деген, мен келин болсом эмне адам эмесминби деген сыяктуучу. Ошонун нерселерин баарын үйлөнгөнгө чейин жазып алгыла, үйлөнгөнгө чейин ата энеңерге айткыла, биз кийин ушинтөбүз деп азыртан баштап эле айткыла, алардын кулагы уксун, кулагы бышсын. Анткени 2-3 жыл бою ушул нерсени күн сайын айтып дайындансаң, кийин ажырашуулар дагы азаймак, ушунданчы жанагы кудагыйлардын бири-бири менен тил табышпай калгандагы учурлары аз болмок. Керек болсо үйлөнгөнгө чейин кудагыйлар баягы жөн эле тааныш катары, кошуна катары аралашып сүйлөшүп жүрөрүзген жакшы да, негизи сырдан кана деп коет го. Ошондой тааныш болгону жакшы. Эми азыркы биздин ата энелерибизге бул нерсе кыйын, бирок эми биздин муундан өйдө ушул нерсени жасаса абдан жакшы болот эле деген мен ушундай тилегим бар. Анан дагы бир нерсени айтам, ошо бири-бириңерди силер Кудайдан берген бриллиант катары кабыл алышыңар керек. Мындайча айтканда, мага айтканда, мен жаңы турмушка чыкканда бир адам оберегайте друг друга депчи, берегите друг друга деген сөздү мен деги маанисин түшүнчү эмесмин да. Берегите друг друга деген кандай деп адан экен. Мен сага айтпадымбы мындай деген сыяктуу ушундай сөздөрдү каталарды мен дагы кетиргем, бирок мен кийин түшүндүм аны. Анализдерди жүргүзүп, не кылып отуруп, жанагы башка ажырашкан үй бүлөлөрдүн анализдерин жүргүзүп отуруп, бул ошол эле жанагындай сен деген катын бос болуп калыпсың го, я. Сен атаңа андай мамиле мага кылган эмес, сен катыныңа ушундай кылып калган турбайсыңбы деген үй бүлөнү бузган жаман сөздөр бар да. Кыз тарапка айтат, сен кайненең кандай экен, кул болуп жүрөсүңбү, анын ичинде өмүрү көрбөгөн бир катынга барып алып, анан кийин жумушун жасап жүрөсүң. Мен сени баккам, мен сени минкем деген сыяктуу өзүнүн эле ата энелери эки баланын жашоосун бузган сөздөрдү сүйлөй берет ушундай кылыпчы. Ошол нерседен силер бири-бириңерди коргогула дегеним ошол. Апа, мага моундай сөздү сүйлөбөңүз. Ата, мага моундай сөздү сүйлөбөңүз. Сиз мага бакыт каалайсызбы же мен бактымды кайра бузайын деп атасызбы деген сыяктуу эле чоң адамдай болуп ал жака сүйлөшпөсө болбойт. Анткени мен баламын да макулда уялып калып, интип келип анан моундай деп келип алып аялыңан чыгарып, анан кийин сен тиги кырктын ата энеси бырап койсо келип күйөөсүнөн чыгарып, кайненесинен чыгарып отурганын ал бар. Ал биздин жашообузда бар.
ал ошол нерсе болот экен. Ошол нерсе болгон үчүн жанагындай кийин ажырашуу болуп, анан үй талашып, анан балдарды талашып, анан бири-бирин сабап салып, анан милицияга арыз жазып жүргөнү ошол экен. Проблемалардын эң башында турганы ошол конституциянын жазылбагандыгы экен бири-бирине. Эң биринчи ошол конституция правиланы жазып алсаңар, бул картайганга чейин, колдон келсе эми баягы 1-2-5 жылга чейин биринчи жазсаңар, анын ичине бул эми мен мамилеге деметтим да, эме баягы үй тиричилиги жагынан дагы силер жазсаңар болот деп айтам. Мисалы, недвижимость, кстати, үйдү айтпай калыптырмын. Үйдү үйлөнгөнгө чейин алгыла деп айткым келет да. Азыр да айтып атам ошол нерсени. Көпчүлүгү мынтип таң калып калышат. Мен ата-энем үйү бар да деген сыяктуучу. Сен ата-энең үйүндө 45 жыл жашасаң дагы ал эч убакта Ногул Бакытжандын үйү болуп саналбайт, айтылбайт. 60ка келип жашасаң дагы айтылбайт. Ой, Ногул Бактыбектин үйү, мурда деген атасы Нурманбеттин үйү болчу деп айтпайт. Ал өмүр бою ата-энеңдин көзү өтсө дагы Нурманбеттин үйү болуп эсептелет. Сен эркексиңби? Демек сен үйлөнгөнгө чейин үй алып кой, ипотекага аласыңбы, акча чогултасыңбы, тытынып иште дагы, тиги кафе, дискотекада убактыңды коротпой, ошол жака акча чогултуп үй алып кой. Анан үй бүлө курсаң, ошондо жашоодо ар кандай нерсе болот. Сен ата-энең жанында жашай бер, бирок ал үйдү квартирага берип кой, андан акча түшүп турат. Сага эч кандай минус жагы болбойт. Бул үй деген жашоодогу эң чоң мондай таш деп айтып атам да. Бул таш, сен жолуңа туруп калат ошол нерсе. Сен үй бүлө кургандан кийин башка жака акчаң кетип отуруп, үйгө акчаң чогулбай калат. Анан жанагынтип квартира алып 10 жылдап, 20 жылдап жүргөндөрү бар. Орто жолдон баласы төрөлүп калат, баласынын расходу бар. Канчалы деген проблемалар толтура. Андан көрөкчө сен ошол ташты биринчи алып койсоң, жанында турган тиги шлак, тиги майда кум-сумдарды сен күрөк менен эле акырын түртүп коесуң. Бул оңой нерсе. Машина менен үйдү эң биринчи алып кой, анткени бул роскош эмес, бул жашооңдогу керектүү нерсе. Керек болсо жаныбардагы, чымчыктагы биринчи уя издейт. Калга барып кайсы жерден уя жасай салайын деп. Уясы жок болсо кышында жумуртка тууганга уясы жок болуп калат да. Ошол себептен мына ошол нерсени изилдеп отуруп, жашоодогу ошол ажырашуулардын санын азайтуунун критерийлери, инструменттери мына ушундай опциялардан турат экен деп мен аныктадым. Ошолну Кыргызстандын жаңы үйлөнөм деген жаштардын баарына жеткизгим келип атат. Ошол нерсени сиз экөөс чогуу жеткизели, Кудай буйруса. Ушуну менен мен азыр жыйынтыктап атам. Бир суроо берейин менде. Жанагы экинчи пункт бар го. Тааныш үй бүлөдө жаш кезинде тааныш болгон, атасына тааныш болуп, байкесине, апасына тааныш болуп калган нерселерди обработка кылыш керек деп элем психологияда. Бул алеги блок болуп калат экен да, өзүчө. Мен да бир аз психологияга көп көрүп жүрөм, кызыгып жүрөм. Ошону обработка кылганда кандай кылыш керек? Сиз кичине бир психологко барыш керекпи, кантип, же молдого барыш окутуш керекпи, кандай ошол немелер айтып кетесизби? Обработка. Эми азыр деген 21-чи кылым да. 21-чи кылым азыр интернетте бүт маалыматтар бар. Эгерде убактыңыз көп болсо, күн сайын мен өзүмдүн практикамда, жеке мен өзүмдүн практикамда мен кандай кылам? Мен көчөдө кетип баратканда, тамак жазып атканда, үй шыпырып атканда, иши кылсам мен ошондой күнүмдүк үйдө жаза аткан жумуштарды убактымды коротпой, мен кулагыма наушник салып алам дагы ошол проблеманы чече турган психологдордун советин, кеңешин угуп берем да. Кааласа интернеттен таап окуп берсе болот. Аны мисалы ошол ичиндеги как освободиться от обиды на брата деген или на родителей деген толтура темаларчы азыр. Орус тилин билесиңби, англис тилин билесиңби, анда кенен окуй берсең болот. Бул бир. Экинчи жагы сөзсүз түрдө психологко барыш керек. Азыр ар кандай жанагындай коучтар болуп атат. Анан кандайдыр бир дагы кинолог дейби, ошондой сыяктуу илимдердин баардыгын окуп чыгып, азыр кыргызстандыктарга таратып берип аткандагылар да абдан көп да. Анан бизде мындай тойго деген 50 000 сомду аябайт, 50 000 сом макул деп туруп өзүн мактанып, ушинтип чыгарып элге бергени жакшы, бирок өзүнө жеке жан дүйнөсүн дарылаганга, айыктырганга акча аябайт. Эч убакта өзүңөрдөн акча аябагыла, биринчи өзүңөрдү карагыла деп айтам да. Анткени сен биринчи өзүң толук болсоң, жан дүйнөң толук болсо, сен айланадагыларга нур чачырата аласың. Жана самолетто эң биринчи маску наденьте на себя деген сыяктуу, на себя надевайте маску. Эң биринчи.
ошол психологторго баргыла. Анан, кстати, бул жерде көпчүлүк ошол проблема эме достордон, туугандардан кеңеш сурай беришет да. Мен дайыма айтат элем, достордон, туугандардан, атаңдан, апаңдан эч убакта кеңеш сураба. Алар менен болгону мен жакшы жагыңды айтып, кубантып, аларга акчаңды берип, тиги таттууңду, чайыңды алып келип, батасын берип эле жүрө бер, болду. Андан башка жеке жашооңо тиешелүү кеңеш алам десең, психологко бар, специалисттерге бар, акчаңды аяба, ошол жактан коротуп кой, андан көрөкчө. Ошондо сен туугандарың да кулак мээси тынч болот. Анан анткени туугандар сен жакының да сага тартып, сага туура эмес маалымат, кеңеш берип алышы мүмкүн дагы, сенин тагдырыңды өзүң бузуп коюшу мүмкүн да. А үчүнчү адам ал сен аягыңды да тааныбайт, сени да тааныбайт, чын менен көрүнүп жаткан проблеманы айтат. Өзүң да анализ кыласың дагы, анан кийин жыйынтык чыгарасың деп айтам. Рахмат Жидайым, мына аябай пайдалуу советтер айтылып кетти, пайдалуу кеңештер айтылып кетти. Урматтуу мекендештер, Москвада мекендештер жаш 16 жаш, 17 жаш, 18 жашта келишет, жумуштарда иштешет, убакыттары өтө аз болот. Даже ойлонгондо убакыты болбойт. Анан бир күн эле үйлөнүшүң керек болот дейт, Кыргызстанга барса, белки кызды турмушка чыгышың керек дейт да. Анан кийин на инерции чыгып кетишет да турмушка чыгышкандан кийин. Ошо менен баягындай ситуациялар көп болуп атат. Мен ойлойм, психолог Диде Золотбекова жазылгыла. Диде Золотбекованын контакттарын сөзсүз описанияда, комментарийде калтырабыз, Instagram, WhatsApp'тагы. Жазылып, WhatsApp'тан жазып, анан кийин калктар салып, анан кийин турмуш курууга жол алып деген оюм бар. Мен ойлойм, ушул видео менен биз көптөгөн мигранттарга, көптөгөн биздин Кыргызстанда көрүп жаткан мекендештерге пайдалуу кеңеш бере алабыз деп, видео жакса лайк басабыз, сөзсүз комментарийге суроолоруңарды жазыңыздар, жана видеону бойдок айтып коюң. Бойдок үйлөнөм деген, турмушка чыгам деген туугандарыңарга ушу видеону жөнөтүп коюңуздар, аябай пайдалуу болот деп. Ошол менен рахмат.